Ысык көлдүн тургуну атасын куткарууга барып бир өлүмдөн калды. Ысык көл районунун Григорьевка айылынын 39 жаштагы тургуну Нурден Жыргалбаев атасын куткарууга барып, унаасы менен сууга агып кете жаздады. Ал окуянын жүрүшүн турмуш басылмасына айтып берди. 18 август күнү саат 6:00 суу көтөрүлдү. Менин 77 жаштагы атам Жыргалбаев Күчүкбаев 1947-жылы туулган. Григорьевка капчыгайындагы боз үйдө калган. Эртең менен жааган Жанды кесепетинен Ак Чоң суу капчыгайындагы суусу көтөрүлүп, суу ташкыны жүрдү. Ошентип боз үйдүн тегерегинде суу каптап, таң атпай атамды куткарууга бет алдым. Агып жаткан суудан өтөм деп унаам да кошо ага баштады. Аман калдым, болушунча агып кетпегенге аракет кылдым. Энилер келип мени ат менен чыгарышты. Унаам менен чыккандан кийин агып кетти. Унаадан эптеп чыккандан кийин ОКМдин кызматкерлери келди. Ары жактан жардам бербей эле кетип калышты. Кийинчерээк унааны да эптеп суудан чыгарып алдык. Бүгүнкү күндө боз үй кооптуу жерде турат. Капчыгайда башка боз үй тийип оокат кылгандар да болуп, жолдорду оңдолгону, чыкканы жатабыз. Бул жерге боз үй тиккенибизге 26 жыл болду. Буга чейин суу мындай көтөрүлгөн эмес, деди. Буга чейин ОКМ 17-19 августта туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан мөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Тоолуу жана Тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн экенин билдирген. Сел коркунучу бар аймактарга Ысык көл облусунун Ак Суу, Жети Өгүз, Ысык көл, Түп жана Тоң райондору кирди. Ысык көл облусунда селден улам бир катар жолдордо унаа кыймылы токтотулган. Бишкекте университеттин терезесинен секирүүгө аракет кылган жигит көчөдөн көз жумду. Бишкекте жаран 3-кабаттан секирейин деген, бирок көчөдө белгисиз себептерден каза болгон. 9 август күнү болжол менен саат 22:40 чамасында Бишкек ШИИБдин 102 кызматына Бишкек шаарынын Жибек жолу проспектинде жайгашкан Кыргыз Улуттук университетинин 3-кабатындагы айнектен белгисиз жаран секиргени аракет кылып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу 1-май РИИБден билдиришти. Аталган маалымат 1-май РИИБге катталып, милиция кызматкерлери чакырылган. Дарекке дароо барышкан. Барган учурда маалымат тастыкталган. Милиция кызматкерлерине ал жаран менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон эмес, себеби жаран өзүн жаман сезип, милицияга баш ийип, физикалык жактан жана моралдык жактан туруксуз болуп качып чыккан. Ал көчөдө белгисиз себептерден каза тапкан. Учурда каза болгондугунун себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалып, ар тараптуу тергөө амалдары жүрүүдө. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Милиция кызматкери катышкан жол кырсыгы катталды. 18 августта саат 10:00 чамасында Бишкек шаарынын Чүй проспекти менен Тоолук Молдо көчөлөрүнүн кесилешинде жол кырсыгы катталган. ТЖ аттуу жаран Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны айдап бара жатып, Kia Sorento үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Жол кырсыгынан улам 2 айдоочу тең ооруканага жаткырылган. Бул жол кырсыгына байланыштуу бардык материалдар Бишкек шаарынын Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Эске салсак, жарандык активист Болот Ибрагимов өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу милиция кызматкери жол кырсыгына кабылганын жарыялаган. Жол кырсыгына кабылган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу ИИМдин күзөт кызматынын полкунун кызматкери экендиги кайгуу кызматынан тастыкташты. Маалымат булагы Говори ТВ. Ысык көл районунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. 2024-жылдын 18 август күнү Ысык көл облусунун Ысык көл районунун аймагында катталган селдин кесепетинен жоюу жана башка кечиктерилген иш-чараларды өз убагында аткаруу максатында Ысык көл РМАнын башчысы Акимдин 2024-жылдын 18 августундагы номер 195 тиркемесинин негизинде Ысык көл районунун аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Маалымат булагы ОКМ пресс-борбору. Аскер Асанакунов көчөсү 29-үй бул үйдүн номер жок экен. Мындай заборун барын кулатып, сел суулар шилендилери толду эки үйлөрдү көздөй кеткен. 2024-жыл 19 август Темировка айылына сууну өткөн жол азыр башкармалык башчысы полковник Карабаев областын жетекчилиги менен биргеликте үйлөрдү кыдырууда. Ысык көл облустук жараны коргоонун штабдык чейини өттү. Бүгүн 19 август күнү саат 7:00 Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусуна кайрым укуктуу өкүлү жаранды коргонуу кызматынын башчысы Уланбек Далиев жетектеп ОКМдин облустагы башкармалыгынын башчысы полковник Карабаев жана жаранды коргоонун жетекчилиги Ысык көл районундагы абал жай менен таанышып жыйын өткөрдү. Анда сел жабыркаган аймактарда кесепеттерин жоюу үчүн ыкчам аракеттерди көрүү жана кечиктирилгис иш-чараларын уюштуруу маселеси
каралды. Сел сууларынан жабыркаган Садыр Аке айыл өкмөтүнүн Темиров, Корумду, Булан Сөгөттү айылдарында облустук жаранды коргонуу тутумунун күч каражаттарын жетиштүү деңгээлде тартуу жана башкарылган шаарларда абалдуу көзөмөлдөө боюнча тапшырмалар берилди. УКМдин атайын каражаттары жана куткаруучулары күчү Темиров айылына жана зарыл болгон жерлерге тартылып, учурда селдин кесепеттерин тазалоо иштери жүрүүдө. Маалымат булагы УКМ пресс-борбору